Bul dünya жалған адамзат bilgin Zatı жоқ Алладан ұлықман бұл диндин Allah merimdü, ırayımdü, geçirimdü İbadat kıl ey pende, kulusun sen kimdin Tobo kıl ıyık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed elçi kılgan Allah'ım ey momundar barınar Allah Ta'alaga momundar siler tobo kılgılar Allah'a tobo kılgılar Peygamberim Muhammed aleyhi ve sellem Ey momundar namaz dindin tiregi dep aytkan Amaldar niyetke jaraş eken hakikatta Adaldu amal kıl epende adaşpa Tobo kıl ıyık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed elçi kılgan Allah'ım ey momundar barınar Allah Ta'alaga momundar siler tobo kılgıla Allah'a tobo kılgıla Meyrimli boruker jaratkan Allah Taala'nın ısımı menen başlamakçımın amansızdarбы кармаган орозоңуздар кабыл болсун, жараткан тилектерге жеткизсин. Илгери Союз мезгилинде Саякбай Манасчы атабыз Манас айтып жүргөн кезинде Саякбай атабыздан суранышыптыр. Манасты партиянын катарына кошуп койбойсузбу деп. Анан бир күнү Саякбай атабыз Манас айтып баратып, көзү күйгөн чок эле сөзү аткан ок эле кайран Манас ошондо партияда жок эле деп айтып кеткен дейт. Муну айтып аткан себебим Рамазанда бүгүнкү козгой турган темабыз Манас эпосундагы ислам дининин орду жөнүндө болмокчу. Ordo Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз.
Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Бүгүнкү тарткан кыйынчылыгың эртеңки келчү бакытыңдын сүйүнчүсү дейт. Сабыр менен орозо кармасак, Кудай Таала берекесин берет деген үмүттөбүз. Кыргызда мактасак кантип жарашпайт, башканы коюп манастайт дейт. Манас дүйнөсү Кыргыздын бир мактана турган, океандай болгон чалкып жаткан берекеси, мактанычы десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү мейманыбыз заманыбыздын залкары, биз сыймыктанган, түнү күнү манас айткан, бизге эмес дүйнөгө да мактанып көрсөтө турган адамыбыз, легендабыз десек болот, Рыспай Исаков. Кош келипсиз. Кушубак болсун. Салам алейкум. Алейкум салам. Ушул манасчы залкар Рыспай орозону кандай өткөрүп атты экен деген суроо менен баштагым келип атат. Кудайга шүгүр, эми бул орозо өзү кут берекенин айы, Рамазан айы. Топукчулук кылганды үйрөтө турган, шүгүрчүлүк кылганды үйрөтө турган, сабырга чакырган ай. Андыктан ошол нерселерди жакшылап өздөштүрсө, орозо жеңил кармалат. Адамдын напсисин гана тарбиялабай, адамдын кулк мүнөзүн тарбиялаган ай болуп эстелинет да. Адам напсисин эле орозо кармабай, ошол пейилине да орозо кармай турган ай. Тамакка эле орозо кармабай, жаман-жуман сөздөргө, жаман ойлорго, жана башкаларга кошо орозо кармап, анан ошону менен ал нерсени адат кылып алса, ал адаты адамдын мүнөзүнө айланат дагы, анан жашоо жаркын болуп калат. Рахмат, абдан сонун сөздү айттыңыз. Саякбай атабыз тирүү болуп ушул жерде отурса, ушул суроону берсем деле ал киши деле ушундай айтса керек деп ойлойм деби. Эми негизги темага келсек да, бизде Манас баатырыбыз, эпосубуз бар, анан ислам динибиз дегендей өзүңүзгө белгилүү азыр заманында ар кандай сөздөр бар. Негизи эле ислам дининен Манас дүйнөсүн бөлүп кароого мүмкүнбү? Манас дүйнөсү, анан ислам дүйнөсү деп өзүнчө дүйнө кылып кароонун өзү туура эмес деп ойлойм. Себеби бул аалам бир эле да. Ислам дагы, Манас дагы, биз дагы, керек болсо капырлар дагы бир эле ааламда жашап атабыз. Заманга ылайык сөздөргө карап айтып атам. Анан ошон үчүн бөлүп карабаш керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө тилекке каршы сиз айтып аткандай экөөнү бөлгөн эч нерсе эмес, карама каршы койгон күчтөр толтуруп алып кетпедиби? Ал эми Манаста ислам дүйнөсү аябай өзгөчө. Сагынбай атабыз да жиш айтылат. Басса турса ошол казаттардын өзү диний казаттардай түр калтырат. Анан бөлүп кароо мүмкүн эмес. Деги эле Манастан исламды эмес, башка баштапкы нерселерди дагы тапсак болот. Маселен кылыч менен кырдырып, кымыз менен жудуруп деп атпайбы? Ошону алып алып бир дарыбыз, мынакей бизде теңирчилик бар экен деп көтөрүп жугатабыз. Анын эле аягында кымкап менен буудуруп, ак кепинде барып жууп деген салттары турат. Кайсынысы? Мына ошол Манас өзү элди бириктирген да. Жок жерден эл пайда кылган, кырылып, жоюлуп кетерде, душман таруудай чачып, тооктой тердик деген заманда бириндетип жүрүп, ар кайсы жерден жыйган Манас эмеспи, аккан жашын Кыргыздын тыйган Манас эмеспи дейт. Мына ошол замандан Манас биригүү үчүн пайдаланылып келе нерсе. Бүгүн биз дагы биригүүгө пайдаланышыбыз керек. Манасты бөлүнүш үчүн, Манастын уругу биздин уругудан экен, ал экен, бул экен, Манас ислам дининде жоо теңирчилик болгон, анан ал эле бул эле деген нерсени коюп, Манастан ар кимибиз өзүбүзгө керектүү нерсени ала беришибиз керек. Бирок өзүбүздүн дилибизге, ниетибизге, пейилибизге туура келбей калган нерсесин чамбашыбыз керек. Себеби ал качан болгон,
кайсыл заманда болгон, кайсыл доорлорду камтыган биз аңдай албай калдык. Манаста суроо талаш болгон маселелер абдан көп да. Качан пайда болгон, кайсыл доордо болгон дегенге бир пикирде жооп бере албайбыз. Мисалы, Кыргызда идеология жок деп атпайбызбы? Манастын 7 осуяты деп да чыкканбыз бир кезде. Бирок ошондон аябай таасирленип, мамлекетибиз гүлдөп, элдер адеп акылактуу болуп кеткен жок да. Ошо элге кантип мындай экөөнү бир жууруштуруп, мындай аң сезимди жеткизебиз? Себеби жасалмалуулук болуп калган да. Ошол 7 осуят дегендин өзүндө Манас мен Кыргызга ошол 7 осуятты калтырдым деп айткан жери жок биринчиден. Экинчиден бир да Манасчыда ал нерсе жок. Бирок идеология жакшы алып чыккан ой жакшы болгон. Бирок ал жасалма болгондугу үчүн жашап кете алган жок. Андан көрө 7 Манасчыны 7 облуска кыдыртып ийсе, ушундан көбүрөөк таасир берет болчу. Пайдалуураак болмок. Себеби бүгүнкү муун тилекке каршы биздин доор, биздин заман манасы жок жашап аткан заман. Эгер чындыкты бетке айта турган болсок, манасы жок жашап атат. Төбөлдөрдү деле, жөнөкөй элдерди деле карай турган болсок, ооз учунда манастап айтып коюшу мүмкүн, бирок өзөгүнөн, тереңинен билбейт. Бирөөнүн оозунун учунда жашайт, бирөөнүн акылынын учунда жашайт, бирок жүрөгүндө манас жашаган элди, адамды кезиктириш өтө сейрек болуп калды да. Мына ошол себептен улам сиңбей атат. Жанагындай нерсе кылып ийсек, манас жандуу жанынан айтылганын укмайынча, манастын кереметине, манастын касиетине мыйыш кыйын. Теледен, радиодон, тасмалардан жана башкалардан укканда ошончолук таасир бербейт себеби. Жанында жүргөндө бой дүркүрөткөн, башкача бир сезимдерге алып келген нерселер бар да. Мына ошондон башташ керек деп ойлойм эң биринчи кезекте. Буга дагы бир мамлекет көңүл буруп, өздөрү дагы биздин баягы төбөлдөр Манастын тарыхын терең билип, Манастагы баатырлыкты, айкөлдүктү, кечиримдүүлүктү ошо үйрөнүп алыш керек го деп ойлойм. Ооба, жасалма болбой үйрөнүш керек да. Эл көзүндө баягы кожо көрсүн кылып жасап койсо, анда жана 7 осуят сыяктуу мезгил өткөндөн кийин ал жасалма экендиги билинип калат. Чын жүрөгүбүздөн жасасак, биринчи өздөрү аракет да кылбай атпайбы, тилекке каршы бизде аракет да жок болуп атат. Бир аз кадамдар бар, таптакыр жок дегенден алыспыз. Аракет бир аз бар, бирок ал дагы тереңден түшүнбөй жасалган аракеттер болуп атат. Бизде баягы Каркарага 3 күн Манас кечигип барыптыр, Көкөтөйүн ашында 3 күн кечигип, бир жерге кечигип барсам, мен биздин Манастын тукумубуз элер бар да, мисалы. Ошондой нерселер туура эмес сабактарын алгандар бар да. Ал жерде эмне үчүн кечигип барган, эмне себеп болгон, ал нерселер бар. Анан биринчи ошол мен айтам, башканы койгула, силер Манастын доорундагыдай болуш үчүн жок дегенде бок мурундай болгулачы. Эмнеге дейт? Бок мурун эле өткөзүп койгон Көкөтөйүн ашын. Азыр жалпыңар биригип эмне кылып атасыңар? Ааламды жыйган элди бок мурун эле чакырып койгон. Ушундай сабактарды алышыбыз керек. Баары дүрбелешип келе албайт. Азыр эми биздин урпактар Манасты таанып, Кудай буйруса дагы тереңден билип, эң азы Манасты кыргыз өлдү дегенде онсап айтат да. Биздин урпактарыбыз бир китеп кылып айта турган мезгил келет деп ойлойм да. Бирок ошого сиз азыр ошо куттуу Рамазанда кандай кеңеш бересиз? Ата-энелерге мисалы Манасты кандай окутуш керек, кандай сүйдүрүш керек? Туура, бул азыр себеби Манасты эмес, биз мультфильмдерден образдарды же башка баатырларды көрүп атпайбы? Тилекке каршы ушундай болуп атат. Манасты дагы ошол жагдайдан тааныштырышыбыз керек. Анимацияларга алып келишибиз керек, комикстерди чыгарыш керек, жана башка аракеттерди кылыш керек. Ансыз болбойт, себеби куш уядан эмне көрсө, учканда ошону алат дейт. Балдар жанагы жөргөмүш кишини, халкты, Расамаханы көрүп чоңоюп аткандан кийин сен эмнеге Манасты билбейсиң деп аларга доомат коюп өзү туура эмес. Бул биринчиден, экинчиден Манас канында бар баары бир кыргыздын. Аны ойготуш оңой эле, аракетти жакшы жасаса болот. Биринчи жөнөкөй түшүндүрмөлөр менен башташ керек. Кара сөз түрүндө түшүндүрмөлөрдү таанышып, ата-эне өзү кызыктар болуш керек. Анан Манастын сабагын да унутпашыбыз керек да. Биз Манастын окуяларын жөндөп тааный албай атабыз, бирок окуянын ичинде толтура сабактар бар да. Эмне үчүн андай болгон деген сабактар бар. Маселен, Алмамбет менен Чубактын чатагы. Бир эле нерсени алып коелу. Бир караганда эки киши мушташып атат деген нерсе да. Окуянын өзүн алып карасак, ортодо чыр болду, экөө мушташты, жол талашты,
достор мушташып кетти. Алмамбет менен Чубак мушташып атат. Биз эмне болуп калыппыз деп кайра ушундай сабак алабызда. Жок, аларда мушташ башкача. Биринчи сабагы алар эрдиктин жолун талашып урушуп атат. Келе кылычты мен чабам, келе найзаны мен саям деп эрдиктин жолун, өлүмдү талашып атышат. Депутат мен болом, мен президент болом деп талашкан жок алар. Ушул депутат деген жериңизден үтүр коюп туралы кызыктуу жерге келип калдык. Азыр урматтуу меймандар, роликке да көңүл бурсак. Сагынбай Орозбак уулунун айткан Манастын эң негизги артыкчылыгы кыргыз элинин өткөндөгү көз караштарын, түшүнүктөрүн, үрп адатын, турмуш абалын изилдөөдө эң бай материал таба ала тургандыгында экендиги белгилүү. Сагынбай атабыздын вариантын алып карай турган болсок, Манасты исламдан бөлүп кароого болбой калат. Манас эпосунда ислам доорун камтыган окуялар мындайча чагылдырылган. Маселен, Ихлас сүрөсүн туудурду деген ата жок, турпатында ката жок, тууду деген эне жок, туш келишер неме жок, өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок деп Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад деген сүрөнү ушинтип кыргызчалап айткан. Маегибизди улантсак, ошол Алмамбет менен Чубактын жол талашы тереңдикте жатат деп атпайсыз, уланта берсеңиз болот. Эми бул биринчи сабагы да жана эрдиктин жолун талашуу, жакшы иштерге жарышуу деген нерсе бар да, динибизде дагы айтылат го. Ошо жакшы иштерге жарышкыла деген сабак жатат бул жерде. Мына ушундай дин менен Манасты салыштырып көрсөк, эч бир карама каршылыгы жок. Шунчалык туура келип калган нерселер бар да. Маселен, динде кыз сүйүүсүн билдирсе болобу дегенде Чубак ажыбыз айтып атат, Айша, Кадича энебиз пайгамбарыбызга билдирген сүйүүсүн деп туурабы? Мындай нерселер Манаста дагы толуп турат. Куялы билдирген Семетейге сүйүүсүн, Айчүрөк билдирген Семетейге сүйүүсүн, Дагар кыз Кошойго сүйүүсүн билдирген, ушундай нерселер толуп турат. Бирок ким кантип билдирет деген нерсе дагы бар да бул жерде. Адамдын коомдогу абалына жараша кыз киши, ошого жараша билдирүүнүн өзүнүн жолу бар. Бул жөнүндө сабак бар. Ушул эле Манас менен Алмамбет менен Чубактын чатагында дагы бир башка сабак бар. Бул ушак деген сабак. Ушак динибизде дагы айтылып атат, адамдын этин жегенге барат деп. Эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ооба. Ошондой нерседен кантип кутулууга болот деген нерседе Манаста жооп берет, кеңпейилдик менен гана кутулса болот. Себеби ушакка баары бир алдырат экен адам. Пендебиз да, баары бир укканды алдырбай коюшубуз мүмкүн. Көкчөгө кайра ушактай берип, акыра Алмамбет кетип тынып атпайбы? Ошондой болуп адам баары бир ушакка алдырат экен. Ошол Алмамбет, ошол Чубак ушакка алдырып коюп атат. Ушактын айынан экөө урушуп атат. Бирөө кара күчтүн ээси Чубак, бирөө илим билимдин ээси Алмамбет. Экөө тең алдырып коюп атат. Ушак денеге киргенде бакайдын бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет. Не деген саптар? Башыңа барскан менен чапкандай саптар да. Ошол сөздөр жукпай калат. Ошол сөздөрдү укпай калат Чубак. Себеби дене ууланып калган ушакка. Ушактын таасири. Ушактын таасири. Андай нерсеге Алмамбет чыдабай калып, каның экөөң бирикчи кагайын жиниңди деп атат. Манасыңды кошуп туруп деп Манастын көзүнчө Манас сөгүп атат да мындай караганда. Эгер башка бирөө болсо Манастын ордунда, сиз же биз болсок, мен болсом, эмне деп атасың? Сен кимсиң мага сөз айткыдай деп турабы? Эгер жөнөкөй пенде болсо. А Манас кеңпейилдик менен анын ачууга алдырып аткандыгын, анын ызага буулуккандыгын билип, ошол учурду өткөзүп туруп, андан кийин гана айтып атат. Анан ошол кеңпейилдиги мына ушул нерсенин бардыгын жаап атат. Ушакка күч дагы туруштук бере албайт, илим билим дагы туруштук бере албайт. Ушак денеге киргенде даанышман сөздөр дагы угулбай калат, бакайын сөзү. Ушакка Манастай кеңпейилдик гана туруштук бере алат деген сабак бар. Мына ушуга окшогон нерселерин чечмелеп берсек, бүгүнкү коом ала турган сабактар. Азыр бизде Манастын каны бар да. Ушундан эстеп атам да, кечимдүүбүз да. Бирөө бир нерсе айтып коюп, эртеси азыр кечим сурап коёбу? Кечип коебуз деп. Тилекке каршы эми сиз айткан азыркы замандын каныкейлери тилекке каршы Манастары эми ат эле болбосо заты башка болуп калды. Бирок сиз айткандай сабырдуулук менен, айкөлдүүлүк менен чыдап туралы. Кудай буйрса жакшылык болот болуш керек, көп болуш керек айтайын дегеним. Биздин урпактардагы Манастай баатыр, каныкейдей энелер чыгат деген үмүттөбүз. Анан жана Алмамбет деп калбаңызбы? Алмамбет
өзүнүн аты Ал Мухаммедден алынган сөз да. Демек, бул мусулман болуп келген да. Мусулман болуп төрөлүп, мусулманча чоңойгон деп Сагынбай атабыз бул жөнүндө абдан көп айтат. Ал эмес жанагы араб элиндеги жанагы сүтене деген түшүнүк бар эмеспи? Ошондой башка бирөөнүн эмчегинен салар деген мусулман адам болуп ошол жакта чоңойгондугунан бери айтат. Аты дагы ошол кызыр коюп Ал Мухаммед деп кыйкырып түштү дейт өзү дагы. Мына ушундай нерселер бар да. Бирок бул жерде дагы талаш маселелер бар. Негизинен ошол Мамбет деген аттардын баардыгы эле Мухаммед дегенден өзгөрүлүп калып калганда. Ошол нерседен келген деп болжолдошот. Андан сырткары салыктын беги болгон Алман алып турган, ошондон Алман бек деп ошондон коюлган деген да божомолдор. Экинчи жоромолдор дагы бар. Мунун экөөнү тең туура деп кабылдай берсек болот. Адам аң сезимине баскынчылык кылган болбойт. Биз маалымат айтып коюшубуз керек. Кимге кайсынысы туура келсе ошону кабылдай берет. Маскап сыяктуу экен да. Ооба. Өзүң түшүнүгүңдө кайсың жүрөгүңө туура келсе дегендей экен да. Туура. Бирок не болсо дагы ушу талашты кантип биз мындай бир нукка коюп элге сүйдүрөбүз Манасты. Манас деген биздин атам заманында берки жер каймактагандан берки тарыхыбыз, баяныбыз бир эле нерсени айтып көрөлү. Өзүнүн тарыхын ыр менен айткан элбиз. Ыр менен төгүп, кара нөшөр жамгырдай төгүп Өлсө да ыр менен угузуп. Өлсө да ыр менен угузуп. Тосуп алганда да ыр менен тосуп алган элбиз. Мына ошондой элден ушундай нерсе жаралган. Ушул нерсени билсек биринчи, Манастын биринчи керемети ачылат. Андан кийин Манастай кеңпейилдикти үйрөнсөк, баягы бөлүнүүчүлүк өзүнөн өзү жоюлат. Маселен, теңирчилер деп коелу. Макул, теңирге керектүү нерсесин ала бер Манастан. Бирок мусулманчылыкка каршы болбой эле кой. Ага керектүү дагы мусулман кыргыздар бар да. Алар мусулман деген бөлүгүн ала берсин. Мусулмандар тигилерге каршы болбой эле коелу. Ар ким өзүнө керектүүсүн алсын. Бул зор океан сыяктуу нерсе да. Анда балык да болушу мүмкүн, бака да болушу мүмкүн. Бирөө жылан кармап эле бул сууда жылан эле бар экен десе, туура болбой калат да. Манаста ошонун бардыгы бар. Туура кабылдашыбыз керек. Бирок башкалар чын деген нерсени жокко чыгаргандын өзү туура эмес да. Кеңпейилдик менен, кенендик менен мамиле жасасак, эч талаш жок. Негизгиси улутка зыян тийбесин. Зыян тийбесин, бөлүнүүгө пайдаланбайлы деп ошон үчүн айтып атам да, биригүүдө пайдаланалы. Рас, Манаста ал дагы бар, бирок бул дагы бар да деп өзүбүздүн оюбузду кошумчалап кое турсак, жакшы боло турган нерсе болчу. Ушу талашпай эле Манасыбызды сүйүп, Манасыбыздын даңкын бийиктикке көтөрүп дүйнөгө тааныта берели. Ушу Манастан бир 6 сап айтып койбойсузбу? 6 гана сап. Жөн эле окуп эле. Манаста тойгонго кылып канагат, торпок да жанымга калат. Көөдөн намыс болбосо, көрүнгөн кетет табалап. Кырданып жата бербестен кыйрың корго жериңдин кыраандай канат сабалап. Курсагың тойсо семирбей курманы болгун элиңдин, ансыз да жаның аманат. Айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, аңырайган капчыгай алкымынан бүткөндөй, ободогу булуттун салкынынан бүткөндөй, кызылдуу каңкор айкөлгө кара жерлигинен түткөндөй деп 1 саат айтып берейин деп атам. 1 саат айтып берейин деп атам, убакыт тар экен да. Манас Баатыр сыймыктанган биздин Манас Баатырыбыз Кудай Таалага кантип кайрылган? Абдан көп бул жөнүндө айта берсек түгөнбөйт. 1-2 сабыл айталы. Куданын билсең бирлигин, кубаттуу болот тирилигиң дейт. Куданын билсең бирлигин, кубаттуу болот тирилигиң. Көрбөй туруп, ынанып, көңүлдүн чыгар кирилигин. Иман. Эмне деген сөздөр. Ал эмес кулкулдабат, кадимки кулкулдабатты дагы Сагынбай атабыз ырга салып жатпайбы? Туудурду деген ата жок, турпатындагы ата жок. Тууду деген эне жок, ага туш келишер неме жок. Өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок. Бул саптар бир төө көтөргүс, саат көтөргүс улуу саптар экен. Керемет да, башкача кылып которууга мүмкүн эмес да. Башкача бир сабын өзгөртүп, бир тамгасын, тыбышын өзгөртүүгө мүмкүн болбой тургандай кылып бизге калтырып койгон болду.
Сагынбай атабыз Ихлас сүрөсүн тафсирлеп коюп турду мындай. Ошондой кылып койгон, ошондой кылып койгон. Жүрөккө жеткире тургандай кылып. Манас бабабыз ушинтип Кудай Тааланы жалгыздыгына ишенип, Бирдигине, ынтымакка элди чакырып, баягы курама жейип журт кылдым дегендей бизге ынтымактын туусун карматып кеткен улуу инсан болгон экен чынында. Биз аны моюндайбыз, сыймыктанабыз. Ошол Манасты айтып жүргөн урпактары менен дагы сыймыктанабыз. Алар менен замандаш болгонубузга дагы сыймыктанабыз дегендей. Манас бабабыз Кудай Таалага алакан жайып, көп тилектер айтып кеткен экен. Эми ушу Рамазан айында сиз дагы элге бир жүрөктөгү тилектериңизди Манастын сөздөрү менен айкалыштырып, журуштуп туруп тилектериңизди айтсаңыз. Жакшы болот. Баш аягына көз жетпеген, баяндап айтса сөз жетпеген улуу дүйнөдө чалкыган, кенен чалкар дүйнөдө бир аз болсо да сүңгүгөнгө аракет кылдык. Эми куттуу Рамазан айында жалпы журтка бакубатчылык, бардарчылык, токчулук, молчулук каалайлы, ыйманыбыз жардыланбасын эң негизгиси, пейилибиз жардыланбасын. Дайым ошол ыймандын, пейилдин баргерчилигинде бололу, дайыма кең пейилдикке, айкөлдүккө умтулалы. Бар болуңуздар. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Кабыл болсун. Жалпы журтка ырыскы, кут жамгырдай жаап турсун дейли. Мусулманчылыкта келген кадамдарыңызга чек сооптор жазылсын деп айтат. Ошо сооптордун баары сизге дагы жазылсын. Анан Кыргызда ушу манасчылык өнөрдө башкаларга үлгү болуп жүрө бериңиз. Сиз менен сыймыктанабыз. Эми Манасты мактап баратып, сизди мактаганга мындай ыңгайсыз болуп кетип атам. Башкача да көп жолу мактайбыз, негизи жылмайып айтканда. Сизге терең ыраазычылык. Урматтуу көрөрмандар, мына Манас биздин бабабыз Кудай Тааланын бирлигин айтып, жүрөктү сүйүнтүп, ынтымактын жолун урпактарга мурас кылып таштап кеткен экен. Кудай Таала ушу Рамазандагы дуаларыбыздын ичинде да кошуп айталы, бизди ушул Кудайдын жалгыздыгынан, иманыбыздан ажыратпасын, Манасты тааныбай калыштан дагы алыстатпасын. Биз баарыбыз ынтымакта бололу. Рамазан айында дуаларыңыздар кабыл болсун. Эртеңки күнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Аллахка аманат. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер.